Апта соңы бул апта өлкө үчүн орчундуу окуяларга бай апта болду. Ситуация в столице Киргизии, где сегодня вечером начались массовые беспорядки. Их причиной стало несогласие оппозиции с итогами недавних парламентских выборов. Негизден митингчилерди парламентке өтпөй калган 13 партиянын лидерлери алып чыгышкан. Биз мындай шайлоону тааныбайбыз. Алардын башкы максаты башка нукка бурулуп кетти. А что, так можно было, что ли? Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, абакта жаткан алда канча саясатчылар азаттыкка чыгып алышты. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Кыргыз тарыхында болуп көрбөгөндөй көрүнүш. Анткени мындагы саясий башаламандыктын айынан өлкөдө өздөрүн өлкө башчы, өкмөт башчы, министр атап алгандар толуп кетти. А мы вот так. Пошел? Ну, пошел. Ал Тургай Кыргыз парламентинде 4 күндө 3 төрага алмашты. Мат, отдавайте пиджак. Мурдагы төрага Дастан Жумабеков Франкфурт на Майнеге кеткенби же жүгөрү кайтарып жүрөбү айтоор дайынсыз. Я что-то упустил. Какую-то зацепку, мотив. И этот мотив... Андан кийин Муктубек Абдылдаев 4 күндүк төрага болду. Да это не наш! Его кто-то бросил прямо у нашего дома! Ага, и еще зачем-то прикрутил цепью к дереву. Акыркы ашка болсо, элдин бардыгына факиосу менен мактанган Канат Исаев илешти. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип, мөөнөтсүз митингчилердин мүдөөсү аткарылды. Бир сөз менен айтканда, дүйнөлүк коомчулук Сооронбай Жээнбековду легитимдүү президент деп тааныганына карабай, Кыргызстанды Садыр Жапаров башкарууда. Я же даже по предварительным соцопросам не попадал в десятку. Истинную волю народа соцопросами не измерить. Хотя, честно признаться, я и сам не до конца понимаю, как это могло случиться. Алдыдагы аптанын аягында амандашканча, саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө тынчтык жана ынтымак орун алсын.